ошо аба ырайы жамгыр жааса, ушундай аба ырайы болсо ойго бата берем да, күлүп жайнап турушуң керек, угарманың сенин көйгөйлөрүң менен баш оорубайт да. Айдын 15 күнү жарык, 15 күнү караңгы. Биз адамдар ошо сырдуу нерсеге умтула бере турбайбызбы? Эми бул бийкеч менен сүйлөшкөн жеңилирээкпи деп ойлошуңуз мүмкүн. Буг айынын 12-си Бермет Айдарованын чоң сахнада ыр окуганына күбө болобуз. Сизди Өзгөр Шабакиров мырза менен эмне байланыштырат? Көлчүктагы жүрөк формасында экен, бүт жерден сүйүү көрөбүз. Ошону түм эле кыйын болот го өзүнчө эле. Көз караштарын байкап көрүп, жакшы адам экенин билип. Адамдардын сырткы келбетин карап чечим чыгарбастан, анын жан дүйнөсүн тереңирээк казып көрүшүбүз керек. Ооба, биз эми келбетти жараткандан Кудайдан ижарага алганбыз да. Куш суу деп деле айта албайсың, бирок тартат өзүнө, жылдыздуу. Ийгиликке чейинки басып өткөн жолго анчейин көбүбүз кызыга бербейт экенбиз. Кытайда окуп келдим 4 жыл. Ойгонгондо сөзсүз түрдө жаздыктын астында таттуу шоколаддар болуш керек. 16 жашымда 11-класстан баштап эле радиодо иштеп баштагам. Сиз өзүңүздүн балалыгыңызга ыраазысыз. 18 жылдык жашоомдо бир нерсени түшүндүм. Сүйүү жашоо барбы? Арыбаңыз Бермет эже, амансызбы? Саламатсызбы, жакшымын, рахмат. Алгач алтын эл коноктуңузду бөлүп келип бергениңиз үчүн рахмат айтып ыраазычылык билдирем. Сизге дагы чакырганыңызга чоң рахмат. Ысык көлгө кандай барып келдиңиз? Көлгө жакшы барып келдик. Негизи көлгө адатта жайында барышат го, бирок ушу башка мезгилде барганда көбүрөөк эс алгандай болом. Ошо сонун барып келдим. Негизи сиз өзүңүздү чыгармачыл адам деп эсептейсизби? Менин оюмча ооба, чыгармачыл адам деп эле эсептейм го, анткени эми кандай, биз чыгармачыл адамдар деп сүйлөгөндөн алысмын албетте. Бирок жан дүйнөм назик, катуураак соккон желди да сезем, сөздүн салмагына аябай маани берем. Ошол себептен эми кайсы бир деңгээлде балким ооба чыгармачыл адам болушум керек. Ойлоп жатпаймынбы, чыгармачыл адамдар эрибей калыш үчүн ысык көлгө барып келип коет деп эмеспи? Балким, ооба. Негизи Курмангази Азыкбаев агабыздын бир айткан сонун сөзү жагат мага. Ушунчалык бук болуп кеткенде, буулугуп кеткенде мен тоолорго барып кыйкырып алам деп. Ошол сыяктуу чындыгында чыгармачыл инсандар ошо Курмангази агабыздай же башка музыканын калемдин генийлери ошо тоо ташка барып, көлгө, деңизге барып сырларын айтып күч алат болуш керек. Улуу акыныбыз Алкул Осмонов деле ысык көлдөн эрибип алып, ошол ысык көл жөнүндө ырларды жазганына бекер эмес деген ойдо каласың. Ооба. Бүгүн аба ырайы башка күндөргө караганда абдан тынт болуп турат. Негизи эле сиздин маанайыңыз аба ырайына жараша болобу же андай эмеспи? Аба ырайын аябай сезем, жанагы метео көз каранды деп которсо болот болуш керек кыргызчага. Ошо аба ырайы жамгыр жааса, ушундай аба ырайы болсо ойго бата берем да көбүнчө. Анан күн тийип калса жаркылдап жайнап анча-мынча көйгөйлөр деле көйгөйдөй сезилбей калайт. Бирок мындай аба ырайында деле өзүнүн керемети бар болуш керек. Бермет Айдарова менин эсимди ар дайым өзүнүн жагымдуу күлкүсү менен жаңырып турат. Анан ойлоп жатпаймынбы, Бермет Айдарованын кайгырган күнү болобу же болбойбу? Көп ошентип ойлошот экен. Мен эми радиодо эфирдин мыйзамы талабы ушундай да, күлүп жайнап турушуң керек, угарманың сенин көйгөйлөрүң менен баш оорубайт да, мындай айтканда. Анан Инстаграмда баракчам бар, азбы көп адамдар көрүшөт, анан ошол жактан дагы көп күлүп жайнаган үчүн мени кайгырбайт деп ойлошот окшойт. Бирок кайгыруу боюнча конкурс болсо, ошо кайгыруу боюнча бир чемпионат болсо, медалдын баары меники болмок деп ойлойм да. Ошо кайгырып алып, анан күч топтоп алып, анан кайра күлүп жайнап болушум керек. Жанагы айдын 15 күнү жарык, 15 күнү караңгы деп атпайбы, ошол сыяктуу эле. Демек сиздин деле кайгырган күндөрүңүз болот? Албетте. Ошо кайгырганда тескерисинче мен азбы кээде текст жазып калам. Ошо кайгырганда тексттер жакшыраак жазылат. Эфирде отурганда, ошо кайгырып атканда маанайың бир аз жоктоо, радиодо сүйлөгөнгө сөздөр оңоюраак табылат да. Азыр кайда гана караба, өзүнүн жашоосуна нааразы болгон же коомдун абалына нааразы болуп ызырынган адамдар абдан көбөйүп кетти. Бул нерсенин себеби эмнеде деп ойлойсуз? Коом деле күнөөлүү эмес го дейм, адамдын ызырынганына, ачууланганына, кайгырганына. Жаныңдагы адам деле күнөөлүү эмес мындай карап келгенде. Ошол адамдын тигил же бул сөзүнө, иш аракетине кылган реакция сенден болуп атат да. Анан сыртта жана жакшы сөз бар го, кимдир бирөө столдун үстүн такылдата берсе,
сен ошол такылдатканга нерв болгон адам өзүн ойлош керек. Такылдаткан адам токтотпой, тескерисинче ошого нерв болгон адам мен эмнеге нерв болуп атам деп ойлоныш керек. Ошол сыяктуу биздин реакциябыздан го көп нерсе мындай чыныгы социалдык көйгөйлөрдү эсепке албаганда биз ызырынганыбыз, ачууланганыбыз, кайгырганыбыз, жыргаганыбыз деле биздин тандообуз го дейм. Балким бул биздин кайгырып жаткандыгыбыз жан дүйнөнүн жардылыгынан болуп жаткан жокпу? Эми жан дүйнөнүн жардылыгы дегенде көбү ошол жан дүйнөсүн ар кандай жолдор менен байытат турбайбы? Кимдир бирөө унчукпай байытат, ырчыларыбыз ырдап байытышат. Анан ошол жан дүйнө деле тамырын тереңирээк таштаса, билбейм, жан дүйнөнүн жардылыгын сезген адам, мен жан дүйнөм жарды деп ойлогон адамдын негизи эле жан дүйнөсү жарды эмес да. Чыныгы жан дүйнөсү жарды адамдар ал тууралуу ойлонбойт дагы. Ошол суроо менин жан дүйнөм жардыбы, байбы деген ой да келбейт болуш керек. Негизи эле жан дүйнө деп эмнени түшүнөсүз? Жан дүйнө бул адамдын ичиндеги башкаларга көрүнбөгөн ааламы болуш керек. Биз адамдар сыртыбыздан эле көрүнөбүз, көздөрүбүз, чачыбыз, буттарыбыз, басканыбыз, адаттарыбыз көрүнөт, бирок ичибизде ошол жада калса адам өзүн өзү иликтеп бүтпөгөн аалам ошо жан дүйнө болуш керек. Ичибиздеги аба ырайы да. Ичибиздеги асман, ичибиздеги булут, күн менен ай ошо жан дүйнө. Биздин сырттагы аба ырайы менен ичтеги жан дүйнөбүздүн аба ырайы шайкеш келгенде бактылуу болобуз. Жан дүйнөңдөгү аба ырайы мелмелдеп турса, сырттагы аба ырайынан анча деле көз каранды болбой каласың го дейм. Менин оюмча. Жакшы. Радио тармагында эмгектенип жаткан адамдардын камерага сүйлөп калгандыгы мыйзам ченемде эле көрүнүшпү? Кайсы бир устаттарымдын бири ушинтип айтты эле. ТВда иштеп жүрүп, радиого барсаң кыйналышың мүмкүн, бирок радиодо иштеп жүрүп, ТВга кеткениң бул оңоюраак. Анткени сен радиодо иштеп жүрүп өзүңдүн сөзүңдү, оюңду, ошо оюңду жеткирүүнү башкара аласың. Анан ТВдан болгону келбетиңди түзө турганыңды эле башкарып коюшуң керек деп. Ошол сыяктуу эми мыйзам ченемдүү нерсе деп деле айта албайм. Менин оюмча биз эми сүйлөгөнү жакшы көрөбүз да, ойлонгонду жакшы көрөбүз. Анан сиздей инсандар интервьюга маекке чакырып калганда кубануу менен келебиз. Алгач радио тармагында иштеп келип, анан атактуулукка жеткен адамдарды эң чоң ийгиликке жетти деп эсептесек болобу? Анткени үн аркылуу таанылып жатат да. Эгер телеканалдарда болсо, алгач адамдын жүзү таанылса, оңойрок таанылабы дейм да. Ооба, адам деген маалыматтын 95%-ын көз аркылуу кабыл алат да. Анан ошо башка адам жүзүн көргөндө тааныйт болуш керек. Бирок менин оюмча эми чын-чынына келгенде сөздүн ачыгы жашырып менен болобу, радио, Инстаграм, негизи эле социалдык тармактар өнүккөнгө чейин абдан кеңири тараган медиа тармак болчу да. Анткени сырдуу болчу да радио алып баруучулар. Угармандар үнүн эле укчу, эртең менен кечинде күлгөнүн укчу, бирок келбетин көрчү эмес да. Анан биз адамдар ошо сырдуу нерсеге умтула берет турбайбызбы? Анан ошо келбетин көрбөй, келбети кандай болду экен, адамдар өзүнчө бир, мен дагы радио угарман болчумун кайсы бир учурда, анан жакшы көргөн диджейлердин образдарын түзүп алчумун. Бул дегенде арык чырай, бою узун, көздөрү бакырайган жигит болуш керек да. Көрсөң эле таптакыр башка адам болуп чыга келет. Ошол сыяктуу мындай сырдуулугу менен арбайт болуш керек радио. Бирок азыр социалдык тармактар өнүккөн маалда, заманда бизди сүйлөгөнүбүз эле таанып калды. Чын айтканда атактуулукка жеттим деп деле айта албайм. Болгону радиону сүйөм. Радиодо иштеп калганыма бактылуумун. Анан ушу мени угуп, жок дегенде бир адам жылмайып маанайы көтөрүлүп калса, ошол нерсе мага жетиштүү. Мындан ары дагы радиодо ишмердүүлүгүңүздү уланта бересизби же башка жактан дагы өзүңүздү сынап көрүү планыңызда барбы? Радио жаштыкты талап кылат, болбой эле. Радиодо иштеген адам жаш болуш керек, креативдүү болуш керек, идеясы төгүлүп туруш керек, заманга шай ойлонушу керек. Анан өзүм деле кичинекей эмесмин азыр, бирок ошо 40-50гө оралып деле 35тен ашкандан кийин деле радиодо жүргөнүмдү деле эстете албайм, чын айтканда. Анткени азыркы бизден кийинки муун абдан мындай, мен өзүм менен салыштырганда башкачараак да, прогрессивдүү, эркин, ойлорундагы, максаттарындагы эркин билдирип ошолго жете алышат. Анан ошол себептен жаштарга орун бошотуш керек го. Өзүмдү башка тармакта элестетем, ойлор бар, аны буюрса ишке ашырганга аракет кылам. Биз өткөнкү чыгарылышыбызда Өзгөр Шабакеров агабыздан маек алганбыз. Маегибиздин соңунда бизге 3 адамды сунуштаңыз. Биз ошол 3 адамдын бирөөсүн тандап маек алалы деп убадалашкан болчубуз. Өзгөр агабыз бизге 2 мырзанын, анан сиздин атыңызды атады. Мен эмнегедир дароо эле сизден маек алам деп чечим чыгардым.
Бул нерсенин себеби эмнеде деп ойлойсуз? Сиздин чечим чыгарганыңыздынбы? Билбейм, бир нече себеп болушу мүмкүн. Балким өзгөрүш сунуштаган 3 адамдын бир эле арасында ошол тизмекте бир эле айым болуп калган үчүн балким. Же болбосо өзгөрүш мырза эмнеге бул кызды сунуштады деп ойлошуңуз мүмкүн. Же болбосо мырзалардан сүрдөө анан эми бул бийкеч менен сүйлөшкөн жеңилирээкпи деп ойлошуңуз мүмкүн. Билбейм. Мунун себебин өзүм дагы ойлонуп жооп таба албай койдум. Билбейм, эмнегедир жүрөгүм ошол нерсени айттыбы же акылым ошол нерсени чечтиби, өзүм дагы жооп таба албай турам. Абдан кызык болду мага дагы. Ошол ысымдардын атын атаганда эле дароо чечим чыгардым, сизден маек алайын деп, анан бүгүнкү күнгө буйруган экен. Чоң рахмат чакырганыңызга, мен кубанычтамын. Негизи мен ошо сүйлөгөндү, оюм менен бөлүшкөндү жакшы көрөм. Анан канча адам көрсө дагы ушул видеону, интервьюну мындай позитивдүү эмоцияларды алат деп ишенем. Мен үчүн абдан тарыхый учурлар болуп турат деп айтсам болот, анткени Кыргызстандагы эң өзгөчө үндөн ээлери менен маектешип жатам. Чоң рахмат. Буйруса буг айынын 12-си Бермет Айдарованын чоң сахнада ыр окуганына күбө болобуз. Буйруса, анткени мен ошо радиодо иштеп, анан эми уккан адамдар айтып калышат, үнүңүз жагымдуу деп. Ал нерсеге мен ишенип, кээде ыр окуп калам. Анан окуган ырларымды жактырышат. Өзгөрүш мырзанын чакыруусу менен буга чейин өзүм эле видео тартып жүктөп калчумун. Эми болсо биринчи жолу ошо өзгөрүштүн кечесинде ыр окуйм чоң сахнада. Толкунданып атам, бирок жагымдуу толкундануу. Даярдыктар кандай болуп жатат? Даярдыктар жакшы, жаңы эле даярданып чыктык, репетиция кылдык. Өзгөрүш экөөбүз бир ырды дуэт кылып окуйбуз. Буюрса жагымдуу болот. Ошол себептен убактыңыздар болсо келиңиздер. Сизди Өзгөрүш Абакиров мырза менен эмне байланыштырат? Өзгөрүш экөөбүз таанышканыбызга көп деле болгон жок. Билбейм эмне байланыштырат. Ырга болгон сүйүү байланыштырат го дейм. Ал дагы мындай чыгармачыл, чыныгы чыгармачыл адамдардын ойлонгону башкача. Башка бирөөгө мисалы бул жөн эле бак, жөн эле жалбырак көрүнсө, биз жалбырак деп эле суктанырбыз. Ай, таш деген коос жатып калыптыр. Жүрөк формасында жамгыр жаап коюптур. Ушундай көлчүктагы жүрөк формасында экен. Бүт жерден сүйүү көрөбүз. Анан менин оюмча өзгөрүш ошондой жигиттердин бири. Ырга, поэзияга болгон сүйүү байланыштырат деп ойлойм. Сиздердин таанышууңуздар тууралуу айтып кетсеңиз. Өзгөрүш өзү билбейт болуш керек. Айтып бердим беле, эсимде жок. Мен мурда Миңкыял FM радиосунда эмгектенгем. Анан Кытайга окууга кетип, Кытайдан келип, анан ошо Миңкыял менен учурашып коеюн, кесиптештерим менен деп барып, күнгөндө эле студияга кирип бардым деп барсам, өзгөрүш эфирде экен. Бул өзүн жакын таанышканда билдим да, мен өзү ушундай экен. Бирок сырттан көргөн адамга мага ушундай сезилди эң алгач көргөндө. Мен көңгөндө эле студияга кирип барып, ушунчалык студияны сагындым, студиянын аурасын, микрофондорду сагындым. Анан кирип эле, эч ким жокпу, мен биякта отуруп турайын десем, өзгөрүш. Мен азыр эфирге чыгат элем. Чыгып турасызбы? Деди эле. Анан ошону түм эле кыйын болот го өзүнчө эле деп аябай мындай башкача болгом. Андан кийин өзгөрүш мага катталып, мен өзгөрүшкө катталып, ырларын угуп, мындай көз караштарын байкап, көрүп, жакшы адам экенин билип, өзүн айтып берсем керек эле. Айтып берген эмесминби, эсимде жок. Бүгүн бирок кайра да бир жолу айтып берем го дейм. Демек, бул таанышуудан кийин мындай деп жыйынтык чыгарсак болобу? Биз адамдардын сырткы келбетин карап чечим чыгарбастан, анын жан дүйнөсүн тереңирээк казып көрүшүбүз керек. Ооба, жана биз адамды кийимине карап тосуп алып, акылына карап узатабыз деп атпайбы? Ошол сыяктуу адам сыртынан сүрдүү көрүнүшү мүмкүн, алсыз көрүнүшү мүмкүн, же тескерисинче аябай идеалдуу көрүнүшү мүмкүн, бирок терең таанышып, жакындан билишпегенден кийин сырттан карап эле чечим чыгаруу эрте го дейм. Көп учурда. Өзүңүз адамдардын сырткы келбетине карап мамиле кылгандардансызбы, же жан дүйнөсү маанилүү деп эсептегендерденсизби? Жан дүйнө маанилүүрөөк го дейм. Анткени сырткы келбетиң эме да, ушинтип ойлой берем да. Биз эми келбетти жараткандан Кудайдан ижарага алганбыз да. Бир 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл балким. Андан кийин кандай аракет кылба, кандай косметикалык каражаттарды колдонбо, жүзүңө бырыш түшөт, чачыңа карат, алсыз болосуң. Анан жалгыз эле эскирбеген, картайбаган жан дүйнө болуш керек. Анан баары бир жан дүйнөнүн сулуулугу сыртка чыгат. Эгерде апам көп айтат ошентип, жүрөгүң таза болсо, жүрөктө кара тактар, кек, муң, бирөөгө болгон таарыныч болбосо, жүзүң сөзсүз түрдө таза болот. Ошо
мен ушинтип ойлойм да, жан дүйнөнүн сұлулугу жүзгөн нур болуп чыгат. Ошон үчүн нурлуу адам деп коебуз го, жылдыздуу адам деп коебуз го. Аябай сулуу адамдар бар, бирок муздак. Анан мындай укмуш сулуу деп деле айта албайсың, бирок тартат өзүнө. Жылдыздуу инсандар бар, ошо жылдыздуу инсандардын жүрөгү, жан дүйнөсү таза болуш керек деп ойлойм. Эмнегедир биз адамдар өзүнүн жашоосунда кандайдыр бир ийгиликке жеткен адамдардын ийгиликке жеткенден кийинки жашоосун көрүп алып эле жыргай берет экенбиз да. Бирок ошол ийгиликке чейинки басып өткөн жолго анчейин көбүбүз кызыга бербейт экенбиз. Ошондон улам сурагым келип турат. Сиздин жашооңузду Кыргызстан обондоруна чейинки жашоо, андан кийин Кыргызстан обондорунан кийинки жашоо деп эки бөлүккө бөлсөк туура болобу? Туура болот, ооба. Бирок мен ийгиликке жеткен адам деп айтканыңыз бир аз мени сүрдөтүп атат. Анткени мен эми ийгиликтин жолу өзү узак го. Анан сөзсүз түрдө ошо ийгиликтин өзүн эмес, ошо ийгиликке жолуңдан рахат алганды үйрөнсөң бактылуу болуп болушуң керек. Мен өзүмдүн ийгилигиме, өзүмдүн ошол кыялымдын эверестине жете элекмин деп ойлойм. Бирок ошо ийгиликке жеткендердин катарына кошуп койгонуңузга ичимдеги бербейт, аябай кубанып атат, чоң рахмат, сүрдөп атат. Анан Кыргызстан обондоруна чейинки жашоом башкача болчу. Анткени Кыргызстан обондору эми кичинекейимден эле билем, угам. Кыргызстандагы номер 1 радио станция, бирок ошо ички ашканасы менен таанышып, ички мыйзамдары менен таанышып, Кыргызстан обондору радиосу жөн гана таксиден, маршруткалардан же башка жерлерден миллион Кыргызстан боюнча жана дүйнө боюнча миллиондогон радио станциялардан чыккан музыкадан сырткары дагы Кыргызстан обондору бул бүтүндөй механизм, организм, бир ушунчалык жан дүйнөсү терең дагы, таза дагы, чыныгы таланттуу адамдар эмгектенгенин билүү, жакындан таануу, ошол адамдардын катарында болуу мен үчүн чоң сыймык. Бүгүн анда биз Бермет Айдарованын Кыргызстан обондоруна чейинки жашоосун тууралуу сүйлөшөлү. Кыргызстан обондоруна чейинки жашоомбу? Кыргызстан обондоруна чейинки жашоомдо эки башка радио станцияда эмгектенгем. Кытайда окуп келдим 4 жыл. Бишкекте төрөлүп, ошол жерде чоңойгом. Ошол менин үйүмдүн жанындагы Сейилбакта отурабыз, ошол жакта эле жүргөм көп. Кыргызстан обондоруна чейинки жашоом кичинекей экенмин. Анан Кыргызстан обондору сени жөн гана үнүңдү эфирге алып чыгып койбостон инсан катары тарбиялайт. Өзүнчө бир мектеп да. Ошол жерден толугу менен калыптанып келатам деп айтсам болот да. Инсан катары калыптанган жер Кыргызстан обондору. Кандай үй бүлөдө чоңойдуңуз? Эрке кызмын. Байкем бар, иним бар. Ошо иним төрөлгөнчөктү, иним 12 жашымда төрөлгөн, 12 жашка чейин атасынын тизесинен түшпөгөн, айткан сөзү мыйзам болгон. Ойгонгондо сөзсүз түрдө жаздыктын астында таттуу шоколаддар болуш керек. Атасынын мойнунан түшпөгөн, ушундай эрке кыз болчумун. Бирок азыркы сүйлөгөнүм азбы көппү, бийикпи, төмөндү сөз байлыгым, ой жүгүртүүм апамдыкы. Апам ушинтип барган жерин майрамга айланткан. Сиздер менен апам менен кененирээк таанышып, апамды ушинтип маекке чакырсаңар ойлойсуңар да, Бермет мындай эле сүйлөй турбайбы, анткени апамдын сөз байлыгы укмуш. Апам жаш кезинде диктор болууну каалачу экен. Анан болбой калып, ушу дагы тагдырдын тамашасы, кызыгы да, ошо апамдын кыялы мен аркылуу ишке ашкан да. Апам диктор болуп болбой калып, анан болгусу келип болбой калып, анан мен азыр радиодо эмгектенем. Үй бүлөңүздө сизге кандай мамиле кылышты? Мындай мамиле кылышты дегенде тартип абдан катуу эле же ээн эркин чоңойдуңузбу? Мен ата-энеме ушул нерсеси үчүн ыраазымын. Мен эч качан ушу курбуларым, группалаштарым, классташтарым айтса мага таң калыштуу болот да. Сен канчада кеттиң, канчада келесиң, ким менен барасың, каяка барасың, бара турчу жериңдин дарегин айт, ошол жерден телефонун бер, биз чабабыз. Менин ата-энем эч качан анткен эмес. Же эрте мен 16 жашымда 11-класстан баштап эле радиодо иштеп баштагам. Мектеп партасынан эле барып эфирге барып иштеп келчүмүн да. Балким ошо эрте өзүм акча таап эмгектенип калгандыктанбы, мага болгон ишеним аябай чоң. Каяка барасың, бир эле суроо, канчада келесиң, болду, ошол убакта келишиң керек. Мындай аябай мени көзөмөлдөп, укмуш контролдогон адамдар эмес. Ушул нерсеге аябай ыраазымын. Атам да, апам да болушунча эркиндик берет. Анан мен да кийин балдарымды ушинтип тарбиялайм деген үмүттөмүн. Балага канчалык көп эркиндик берсең, бала ошо сенин ишенимиңден чыгып калбайын деп аракет кылат экен да. Анан канчалык катуу кармасаң, баары бир эртеби кечпи баягы мойнунда байланган жип үзүлөт да, анан таптакыр башка жактарга кетип калышы мүмкүн экен да.
кийин бой эгер эркин үй бүлөдө чоңойгон болсоңуз сиз бой жеткенде ата энеңиз менен деле пикир келишпестиктер деген нерсе болгон эмес экен да? Жок, болгон, албетте болгон. Жипке тизилген шуруудай эмес да мамилебиз. Биз деле бүт эле үй бүлөлөрдө эле мен эркемин да. Анан мен көңгөм да, менин сөзүм закон. Шекер ак эмес, кара десем, ушу үйдөгүлөр ооба кара макул бермет дегенге көңгөм да. Чоңойгондон кийин пикир келишпестиктер болот. Бирок аларды чечүү анчалык деле ушунчалык таарынып, анан андай учурлар боло элек. Пикир келишпестиктер баардык үй бүлөдөгүдөй эле аларды чечкенге аракет кылып келатабыз. Мисалы кансыл учурларда пикир келишпестиктер жаралчу эле? Тандоо маселесиби же кандай? Майда чүйдө нерселерден эле, чын айтканда. Аябай деле бир дүйнөлүк же мамлекеттик деңгээлдеги маселе үчүн деле урушпайбыз да. Майда чүйдө сен чынын ары коюп койдуң, бери коюп койдуң деген сыяктуу эле, анан жанагы кичинекей эле үлбүрөгөн отко эле отундарды башкаларды сала берсең албырттап кетет го, ошол сыяктуу эле албырттап кетет. Бирок аны бат эле суу чачып, үстүнө бир нерсе төгүп жаап коебуз, өчүрүп коебуз. Мектепте кандай окуучу болдуңуз? Мектепте кыргыз ошондой эле гуманитарийкемин да. Мен математика, химия деген предметтер менен аябай сыйма меледебиз. Сиздер деп сүйлөшөбүз, жашсыздарбы деп. Аябай алыспыз. Адабий окуу, орус тили, орус адабияты, кыргыз тили, кыргыз адабиятын аябай жакшы көрчүмүн. Ошо көп китеп окучумун, апам айтып калат. Китеп колуңан түшчү эмес деп. Анан мектепте жүргөндө олимпиадаларга катышчумун, орус тили, орус адабияты боюнча. Шаар, республика деңгээлге чыкканга аракет кылып. Ошол себептен мектепте бирок менин оюмча тынч болчумун. Мектептеги мугалимдер деле күтпөсө керек да, ошо мен ушинтип радиодо иштеп калат деп. Тынч болчумун, өзүм менен өзүм жүргөн кыз болчумун. Анан толкундан эле 11-класста баарын таң калтырып радиодо иштеп кала турайын деп. Эсиңизде калган мугалимдериңиз болдубу? Ооба, менин жашоомо чоң, аябай чоң өзгөрүүлөрдү киргизген. Мен эми укмуш сүйлөйм деп айта албайм, бирок орус тилинде эркин сүйлөй алам, оюмду билдире алам. Көбүнчө чын айтканда 70% орусча ойлоном. Мурда 90%, 100% орусча ойлончумун. Азыр кыргыз тилдүү радио станцияда иштеп, бир аз теңелип калды окшойт. 60-70% орус тилинде ойлоном. Көбүнчө орусча жазганга аракет кылам. Ушул нерсенин баардыгы менин жашоомдогу орус тили, негизи эле ойлонуу, манерам болобу, ушу башкача көз карашта болуу Мусаева Чынара Мусаевна деген эжекенин колдоосу менен, мага болгон таасири менен орус тили, орус адабиятынан сабак берчү. Ошол мугалим, педагог менден ошол талантты көрүп, мени олимпиадага даярдап, ошол адам аркылуу мен өзүмө кайсы бир деңгээлде ишенүү пайда болгон. Ошол Чынара Мусаевна менин жашоомдо жок болуп калса, менин жанагы орус тилинде 2 группага бөлүп, анан 2 мугалим сабак берет го, ошол сыяктуу мен башка группада болуп калсам, Чынара Мусаевна болбосо, балким кайсы бир жашоомдогу аспекттер башкача болмок. Ошо Чынара Мусаевнага чоң рахмат. Негизи бизде орус тилинде мектепте окуган адамдардын андан аркы жашоосунда кыргыз тилинде сүйлөп кетиши өтө кыйын да. Анан мен азыр сизге таң калып отурам, орус тилинде. Жок, мен кыргыз тилдүү мектепте окугам. Ошо номер 69 окуу тарбия комплекс гимназиясын аяктагам. Кыргыз тилдүү мектеп болчу, ошо мага тескерисинче көп айтып калат да, сен орусча жакшы сүйлөй турбайсыңбы, орусча ойлонуп турбайсыңбы? Үйдө деле кыргызча сүйлөйбүз да. Үйдө кыргызча, жумушум кыргызча, чөйрөм кыргыз тилдүү, мектебим кыргыз тилдүү, анан эле ошол ушуга карабай орус тилинде эркин сүйлөп калганым ошо. Жогоруда айткандай эле Чынара Мусаевнанын эмгеги. Ата энеңиз бул жашоодо кандай баалуулуктарды бере алды деп ойлойсуз? Бирөөгө жамандык каалаба деп апам көп айтат. Жамандык каалаба, бирөөгө кек сактаба, жүрөгүңө биз адамбыз да, пендебиз да деп айткан эсимде. Жүрөгүңө кара тактар түшүшү мүмкүн, бирөөгө кек сакташы мүмкүн, бирок аларды жанагы биз палас коверлорду теми эле жышып тазалап, апам да шыпырчу эмес да, ушу кичинекейимден бери эле. Жанагы эле эме щетка менен жышыша эле берчү да паластардан. Ошондо айтчумун, көрдүңбү, мен паластарды мону жышып тазалайм го, сен да жүрөгүңдү тактардан ошентип жышып тур деп айтат да көп. Анан ошо бирөө ушу ыйлайм эле, ыйлап калса экен, кыйналып калса экен деп эч качан жамандык каалаба. Ошондой баалуулуктар менен чоңойтту го дейм. Апам бир сөзү эсимде, азыр ойлосом билбейм канчалык менин балдарыма ошол нерсени айта аламбы, канчалык деңгээлде туура же чын эле туурабы,
бирөөгө жардам керек болсо биринчи барып ошол адамга өзүң муктаж болуп атып дагы бирөөгө жардам керек болсо ошол адамга барып жардам берип анан өзүңдүн жумуштарыңы өзүңдүн муктаждыктарыңды жап деп көрчү да. Билбейм, азыр жана заманың бөрү болсо бөрү бол дегендей азыркы заманда ошол нерсе бааланабы бааланбайбы, бирок апамдын философиясында ошо бирөөгө жардам бергениң өзүңө жардам бергениң деп эсептелинет. Адам баласы өзүнүн жашоосунда эң чоң жоопкерчилик алган мезгил бул мектепте окуп жаткандагы учур болуп эсептелинет экен. Ошол мезгилде көпчүлүк балдар, кыздар кыйынчылыкка учурашат, ата-энеси менен пикиргелишпестиктер болот, өзүнүн максатын тагандыктай албайт. Мектепти бүткөндөн кийин сизде ошондой көйгөйлөр болдубу, жандай көйгөйлөргө учураган жоксузбу? Мен ушу мектепте 9-класста, 10-класста окуп жүргөндө эле журналистика факультетине тапшырам деп чечим чыгарып койгон үчүн, ата-энем ошол нерсени колдогон үчүн анчалык деле оорчулук, кыйынчылык болгон жок го дейм. Ошо кесип тандоонун негизинде уруш талаш пикиргелишпестиктер дээрлик болгон жок. Ошо мектепти бүтүп эле анан журналистика факультетине тапшырып ошентип окуп калдым. Демек, максатыңыз так болгон. Максатым так болсо керек, ооба. Ошол сөз чын эле экенби? Эгер максатың так боло турган болсо, жашоо жеңил болот деген сөз. Максат балким ооба, анткени максатсыз жашоо оор го дейм. Максатсыз жашоо багытың жок да, каяка баратканыңды билбейсиң. Агым менен эле бүгүн жашадык, Кудайга шүгүр, эми эртең да жашасак экен деген ой менен жашайсың да. Максатың болсо, ар бир күнүң мааниге, маңызга тоо кошулам. Жакшы сөз. Сиздин инсан болуп калыптанышыңызга эң чоң ролду ким ойноду? Бир эле адам үчүн ушундай болуп калдым деп айтуудан алысмын. Негизи эле баарыбыз эле, сиз дагы, мен дагы, ушул видеону көрүп жаткан адам дагы жашообуздагы көп адамдардын таасиринен келип чыгабыз го дейм, биздин инсандык кандайдыр бир сапаттарыбыз. Кимдир бирөөнүн кайсы бир сөзү эсибизде калат, бирөөнүн адатын жуктуруп алабыз, бирөөнүн көз карашын чын эле болуш керек деп ага кошулуп биздин көз караш кылып алабыз. Анан ошо менин жашоомо инсан болуп калыптанышына көп адам салым кошту чын эле. Жанагы тияктан бир жип, бияктан бир жип алып ошолор токулуп отуруп, анан мен пайда болсом керек да. Мындай жашооңузда чоң бир бурулуш жасаган адам болдубу? Жок, андай адам жолугат го дейм, жолуга элек азырынча. Чоң бир бурулуш жасаган адам өзүммүн деп эсептейм. Ошо башка адамдар канчалык мени мынтип түртүп кетсе, жойлоп кетсе, сүрөсө дагы өзүм кааламайынча, өзүм бурулгум келмейинче бурула албайм да. Ошол сыяктуу ошо чоң бурулуш жасаган адамдардын бири өзүммүн го. Адам биринчи кезекте өзүң колго алыш керек. Өзүң колго алыш керек, анткени адам өзү кааламайынча эч нерсе өзгөрбөйт. Жаныңа келип башка бирөөлөр тим эле көтөрмөлөсө дагы, канчалык түртсө дагы же тескерисинче сени басып басынтып жер менен жексен кылам десе дагы, адам өзү кааламайынча жерге түшпөйт дагы, көккө учпайт дагы. Жашооңузда мындай өтө чоң бир көңүлүңүз калган окуя болдубу? Ошол учурда көңүлүм калып, ошол учурда трагедия болуп, ушуну менен күнүм бүтөт. Мындан кийин күндөрүмдүн баары туздуу, балдын даамын сезе албай калдым деп кайгырышың мүмкүн, бирок адамдын психикасы ушундай калыптанган экен. Убакыт өткөндөн кийин ал нерсени унутат экенсиң. Ошол учурда аябай көңүлүм калды, кыйналдым дешиң мүмкүн, бирок убакыт өткөндөн кийин ал нерсе сага тажрыйба болгонун түшүнөт экенсиң. Көңүлүм калган учур эмес, тажрыйба болгон учурлар болгон, ооба. Кандай ойлойсуз, бул жашоодо адам өзүнүн катачылыктарынан келип чыккан тажрыйба жугумдуу болот экенби, же адамдардан алган тажрыйба жугумдуу болот экенби? Адамдар мындай кылба деп айтканы дейсизби? Биз кичинекей балага чайнекти кармап, сык па дей беребиз го. Мен ошентип биздин үйдө па деп коет да, сыкты. Кармаба десең, ал болбой эле кызык болот. Өзү ошо чайнекти кармап көрүп, колу күйгөндөн кийин кармабаш керек экен деп түшүнөт да. Анан башка адамдар деле аякка барба, ал жаман, бул жаман дей бериши мүмкүн, бирок өзүң жаңылып, өзүң чаңылып, чалынып, өзүң ошол нерсени даамын татып көрмөйүнчө түшүнбөйсүң го дейм. Менин оюмча ошо адамдын тажрыйбасы өзүнүн каталарынан келип чыгат көбүн эсе. Демек, сиз өзүңүздүн балалыгыңызга ыраазысыз? Ооба, Кудайга шүгүр, бактылуу балалыкта чоңойдум. Анан адамдын балалыгы
адамдын өзү негизи үй деп салыштыра турган болсок, аны ошо адамдын фундаменти балалыкта болуш керек деп ойлойм. Фундамент жакшы коюлса, бийик коюлса, сен ошо кийин инсан катары дагы үйүң чоң болот. Бир кепе болобу, особняк болобу, көп кабаттуу үй болобу. Ал ошо нерсе сен балалыгыңда көп нерсе чечилет болуш керек. Анан фундамент жакшы коюлган деп ойлойм, ата-энем жакшы куруучу болуш керек. Мен быйыл 18 жашка чыктым. 18 жылдык жашоомдо бир нерсени түшүндүм. Бул жашоодо адам баласы 5 нерсе менен жашайт экен. Биринчиси бул сүйүү, экинчиси үмүт, үчүнчүсү ишеним, төртүнчүсү кыял, бешинчиси максат. Эгер ушул аталгандардан адамдын жашоосунда бирөө гана жетишсиз же жок боло турган болсо, ал адам бактылуулуктан толугу менен кол жууйт экен да. Кошуласызбы? Кошулам, бирок ар бир адамдын тизмеги, мисалы бул сиздин жеке тизмегиңиз турбайбы? Бирөөнүкү көбүрөөк же азыраак болушу мүмкүн деп ойлойм да. Анан бакыттын формуласы деле ар кимге ар башкача болуш керек. Кимдир бирөөлөр мындай, менин жашоомдо бул 5 нерсе болбосо мен бактылуу эмесмин. Же бул нерселер болсо бактылуумун деп. Ар ким өзүнүн тизмегин такчына туура түзүп, анан ошол тизмегин бирөөгө таңуулабай, ошону менен бактылуу болгону бул өзү жакшы болуш керек да. Анан сиз үчүн бул нерселер негизи тизмектин бар болгону 18 жашта аябай чоң жетишкендик деп билем. Сиздин тизмегиңиз кандай болушу мүмкүн? Менин тизмегим ден соолук, жан дүйнөнүн тынчтыгы, эч кимден көз каранды болбогонуң, бирөөгө зар, бирөөгө кор болбогонуң, эркиндигиң, физикалык, моралдык, менталдык эркиндигиң болуш керек. Анан сиз айткандай эле максат, анан сүйүү жок жашоо барбы? Жогоруда ошол 5 нерсени санап кетпедикпи? Бермет Айдаровада ошол 5 нерсе тең азыр баардыгы жайында деп айтсак болобу? Ооба, Кудайга шүгүр. Бир нерсеси жетишпейт абы? Жок, баары эле жетиштүү го. Мисалы эми жетишпеген күндө деле жетишпей атат деп кайгырып отура берсең болот, бирок ошо жетишпеген нерсе сөзсүз түрдө келет. Жакшы кожо экен, мисалы, бул картошка жок экен, тамак жасабайм деп отуруп албайт да, жоктон барды кылат да. Ошол сыяктуу жашоомдун жакшы кожо экеси болгонго аракет кылып атам. Анда ошол жогоруда аталган 5 нерселердин ар бирине токтолуп өтөлү. Сүйүү деп калдык. Сүйүү сиз үчүн эмне? Сүйүү бул өзү сөзсүз түрдө эле эркек менен аялдын ортосундагы мамиле эмес. Сүйүү бул бийигирээк, тереңирээк нерсе го дейм менин оюмча. Өзүңө болгон сүйүү, ошо өзүңдү өзүң сүйө алсаң, жашоого болгон көз карашыңда, өзүңдү өзүң сүйгөнүң бул мындай жакшы көз айнек тагынгандай болуш керек да. Көз айнек тагынып алсаң баары так даана көрүнөт го, ошол сыяктуу. Анан өзүңдү өзүң сүйө албасаң башканы деле сүйүп жаратпайсың го. Менин оюмча ошол сүйүүнүн булагы ар бирибиздин өзүбүздүн ичибизде жайгашкан. Ал булакты башкадан издешибиз керек. Анан ошол жүрөгүңдүн мөңгүсүнөн агып келип анан булак болуп чыгат турбайбы? Ошол сыяктуу башка бирөөнүн сүйүүсүнө муктаж болбой, өзүңдүн муктаждыктарыңды жаап алсаң, анан башканы сүйө аласың деп ойлойм. Адамдар канткенде өзүбүздү сүйө алабыз? Кабыл алганда, кечиргенде. Биз адамдар көбүн эсе өзүбүздү, мисалы сиздей куракта менин жөнүнө жүрө берет экенсиң, ооба бакчашыл, жаз келди, бүгүн май, эртең үйүң болот, анан чоңойгондо кээде чалынасың, кээде жаңыласың, анан өзүң кек сактап алат экенсиң да көп учурда. Өзүңдү өзүң кечире албайт экенсиң. Өзүңдүн каталарыңды мен эмнеге мынттым, эмнеге жасадым же жасабай койдум деп ойлонуп баштайт экенсиң. Анан менин оюмча ошо өзүңдү кабыл алуу, жетилген убакытта, калыптанган убакта бул өзүңдү кечиргениң. Өзүңдү кечирип, ооба мен да жаңылууга укугум, мүмкүнчүлүгүм бар дегениң, анан шүгүр келтиргениң го дейм. Ошо бул жашоодо жөнүнө көлөкө таштап жүргөнүң деле бакыт, ой конгонуң деле, басканың, турганың, бирөөдөн көз каранды болбогонуң бул чоң бакыт. Ошого шүгүр келтире алсаң, анан өзүңө болгон сүйүү пайда болот го. Демек, сиз өзүңүздү кабыл алдым деп эсептейсиз? Кабыл алуу жолундамын. Ушу жашоо өзү чоң эме турбайбы? Жол турбайбы? Ошо жолдомун. Анан кээде айрым аялдамаларда токтоп деп дем ала аласың, андан ары жолуңду улайсың. Ошо кабыл алуу жолундамын. Адам өзүн өзү сүйүш үчүн көптөгөн убакыт талап кылынат окшойт анда. Ар кимдин өзүнүн темпи бар го дейм. Кээ бир адамдар бат эле ошол нерсени жасап алышат, башка адамдар өмүрүн куруп отушат. Ар кимдин өзүнүн
кимдир бирөө бул ошо өзүңдү сүйүү кабыл алуу жолунда ташбака болсо башкалары гепард турбайбы, ошол сыяктуу. Сүйүү деп калдык. Байкашыма караганда Бермет Айдарова өзүнүн жүрөгүнө эсин таба элек. Мындай кандай десем, сиздей учурумда ошо 18 жашымда эми бүт эле кыздар, балдар ошентип билбейм, бирок кыздар аябай бир идеалдуу мырзанын сүрөтүн тартып алат да. Көзүнүн кашы бар, бою мындай деген сыяктуу. Анан ошол чоңойгон сайын түшүнөт экенсиң, ошо кээде жашоо ошол образдан деле алыстаганда анан эркинирээк болот экенсиң да. Биз кыздар көп учурда бир образды элестетип алып эле ошол образга окшошпогондорду чанып эле ушинтип беребиз да. Менин оюмча эми ой жүрөк ээсин чоң сүйүү келе элек го жашоому. Чоң сүйүү келсе, сиз Инстаграмды көрүп турбайсызбы? Жашыра албайм да, ичиме таруудап атпайт да. Даңаз ала бет болушум керек. Эмне үчүн жолукпай жатат деп ойлойсуз? Бир жакшы жанагы ошол көп эмнеге сен турмушка чыга элексиң, эмнеге мындай болуп атат деп сураганда эми ошол өзүм жагат да, ошол салыштырып, ай Бермет жакшы айттың деп ойлойм да. Мисалы, манты менен оромо деле 40 мүнөттөн бушаарын билебиз да. 40 мүнөттөн эртеп алып жебесең чийки манты жейсиң да. Ошол сыяктуу менин сүйүүмдүн оромосу каска, жашоонун касканда бушап атат окшойт, 40 мүнөт өтө элек окшойт да. Анан аябай бир курсагым ачып кетти. Аябай бир сундук мурсоонун жуттанган, эзилген сүйүүнүн тамагын күтүп атат окшойт. Эртеп алып чыгып албайын деп, чийки жеп калбайын деп. Сиз өзүңүздүн ата-энеңиздин сүйүүсү кандай болду? Келечекте мен да ошондой сүйүүгө жолуксам экен деп ойлойсузбу? Ата-энемдин мамилеси, бул ата-энемдин мамилеси боюнча калат го дейм, бирок сиздин айтканыңызга кошулам. Баары бир бала ата-энесинин мамилесин көрүп, анан биринчи үлгүсү ата-энеси да, аял менен эркектин мамилеси ушундай болуш керек турбайбы деп ойлойт. Бирок бул ата-энемдин мамилеси таптакыр башка. Анан мен ушул башка доордо төрөлүп калгандыктанбы, ой жүгүртүм башка болуп, иштеген жерим башка болуп калгандыктанбы, билбейм. Балким ошо ата-энемдикиндей сүйүү ооба каалайт болчумун, бирок 100% эмес. Эмне үчүн 100% эмес? Анткени эми алардын мамилеси башка, экөө эки башка доордун адамдары да. Негизи эле мындай салыштырып, ооба алардан жаралгам, алар мени чоңойтуп эрезеге жеткирген, бирок мындай ойлоп көргөндө алар таптакыр башка адамдар да. Алардын махабат баяны да башкача болгон да. Менин махабат баяным алардыкын 100% кайталап калса болбойт го. Анан жашоодо эки жалбырак деле окшош болбойт турбайбы? Бир даракта эки жалбырак, ошол сыяктуу менин махабат баяным башкача болуп болуш керек. Жашооңузда сүйүүдөн көңүл калган учурларыңыз болдубу? Армандуу ырларды окуганыңызга караганда дейсизби? Жок, сүйүүдөн көңүл калган учур боло элек. Сүйүүдөн көңүл калуу деле, биз эми сүйүүдөн көңүл калды деген күндө деле болду, мен сүйүүнү күтпөйм дебейбиз да. Көңүлүбүз калып эле кайра күтүп эле үмүттөнүп жашап атпайбызбы? Ошол себептен сүйүүдөн көңүл калбайт го дейм. Сүйүүгө таарынасың. Эмнеге мындай кылып койдуң деп, бат эле таарынычың жазылып эле, анан кайра эле мага сүйүү келет да деп үмүттөнүп жашайсың. Анан сүйүүгө таарынган күндөрүм билбейм. Ошол учурда аябай таарынгандай сезилген, азыр убакыт өткөндөн кийин же жараларым тартылып калган үчүнбү? Жок, андай учур болбоптур. Ушул жерден мындай жыйынтыкка келсек болобу? Сүйүү ак, таза болгону сүйө албаган адамдар болот. Ооба. Сүйүү жөн эле бар. Сүйүү мени сүйгүлөөчү, мени колдонгулачы деп деле айтпай, ал жөн эле бар, абада бар, күндө бар, айда бар. Ошо сүйүүнү биз көрө алсак, сезе алсак, ала алабыз. Ошо көрө билген адамга сүйүү бар. Сиз айткандай сүйүү ак, таза. Аны чаңдатып алган, кирдетип алган, так калтырып алган биз адамдар өзүбүз болушубуз керек. Сүйүүдөн кийин үмүт дедик. Деги эле үмүт деп эмнени түшүнөсүз? Үмүт жанагы деңизде катуу бир шамал болуп, анан толкундар асманга умтулуп, анан кеме жалгыз калат го, караңгыда. Кинолордон көрөбүз го. Анан ошондой жашооң ошол толкуп ташкан деңиз болуп, сен кайыкта караңгыда калганда үмүт болсо жанагы жол көрсөткөн маяк болуш керек. Бул жака кел, жээк бул жакта деген. Ошо үмүт жок, кыйын эле негизи. Баарыбыз эле үмүт менен жашайбыз го дейм. Үмүт ошол сүйүү сыяктуу эле эң бир башкы базалык сезимдердин бири болуш керек адамда. Сиздин жан дүйнөңүздөгү үмүт
азыркы учурда күчтүү деп айтсак болобу? ооба. Ар дайым менде үмүт негизи эле чоң. Үмүттүн бир башка адамдар мен да ошентип ойлойм. Бир порцияга алып эле жашаса мен 2-3 порция ДП барбы деп алып алгам да үмүттү. Кошумча алып алгам. Менин жашоомдо жан денемде үмүт көп. Көп нерсеге үмүт бар. Кээ бир учурда биз адамдар үмүт өтүп жүрүп, анан үмүт өткөн жашоого жетпей калган учурлар дагы болуп жатпайбы? Үмүт өткөн жашоого жетпей калганы Адам өзү күнөөлүү. жок, адамдын өзүн деле күнөөлөп, мисалы жана мен көп ойлоном ушул жөнүндө. Сел саяктарды көрөбүз, анан чоңойгондо ким болосуң десе, кантип эле мен сел саяк болом деп айтсын туурабы. Анан мындай тагдырлардын туура эмес бурулуштары, туура эмес чечимдердин, туура эмес реакциялардын жыйынтыгы келип, анан жагымсыз нерселерге алып келет болуш керек да. Анан адам толук турда эле ошо үмүттөнгөнүнгө жетпей, эми мындай таптакыр мен айткан үлгүдөгүдөй эмес, башкачараак, жеңилирээк болсо, үмүттөргө жетпей калганың дагы бир жакшыраак нерсеге камдаган болуш керек. Кайсы бир адамга жетпей калганың, максатыңа жетпей калганың, баягы эле өчпөгөн үмүт да. Демек биз буйрубаптыр деген сөз бар го. Эми буйрубаптыр да деп коебуз да. Ошо буйрубаган деле балким бизге андан чоңураак бакыттын рызкын буйруганы. Андан соң ишеним дедик. Ишеним болгондо адам эң алгач эмнеге ишениш керек? Жаратканга, анын бардыгына, колдоосуна. Биз Кудайды бизди сыртыбыздан, үстүбүздөн көрөт деп ойлойбуз, бирок ичибизден көрөт экенине ишенем. Ойлорубуз угат, кимге таарынып, кимди жек көрүп, сыртыбыздан кимге күлүп, ичибизден тешти кайраштырып атканыбыздын баарын билет. Ошол сыяктуу Кудайга ишеним, өзүңө болгон ишеним, адамдардын жакшылыгынан үмүт үзбөө, бирөөнү жамандап ойлой берсең жашоо татаал боло берет экен. Баары эле мага каршы, мен эле байкуш жамгыр астында калган күчүктөймүн дей берсең деле жашооң өтө берет, бирок кунарсыз, тузсуз. Мына баары мени жакшы көрөт, баары болгон мага болгон ой таза, меники да таза деп жашасаң жеңилирээк болот го дейм. Ошо жакшылыкка, жаратканга, өзүңө, жашоого болгон ишеним. Бул жашоодо жаратканды сиз кантип таанып жатасыз? Ойгонгонуман баштап кечинде кайра барып жаздыкка башым тийгенинен баштап эле жараткан мен бармын деп белги бергени го дейм. Басып жүргөнүбүз, жеген тамагыбыз, сүйлөшкөн адамдарыбыз, Кудай ушу буйруп койгон рызкысын баарында мен бармын деп айтат болуш керек. Анан көп учурда биз мен өзүм алгам, мен өзүм жеткем деп кетип атпайбыз. Бирок көп учурда ошо Кудайдын буйругу болбосо кумурсканда буту сынбайт деп коет го. Биз экөөбүздүн ушул жакта отурганыбыз деле буйрук да. Ошо бар экенин мындай көрө билсең бүт эле көп эле нерселер да негизи. Демек сизди дин карманбай, жаратканды тааныган адам деп түшүнсөк болобу? Же буга көз карашыңыз кандай жалпысынан деги эле? Дин деген негизи өзү аябай терең тема да. Анан ар кимдин жараткан менен мамилеси башкача болуш керек да. Ар кимдин башкача. Ооба. Ар кимдин өзүнүн мамилеси бар. Жана ата-эне 10 балалуу болсо деле 10 бала менен мамилеси ар башка го. Байкайсызбы, улусу менен башкачараак сүйлөшөт, ортожүүсү менен башкачараак сүйлөшөт, балдар да ата-энесине ошондой мамиле кылат. Ошол сыяктуу биз дагы мындай жаратканга ар кимибиздин өзүбүздүн мамилебиз, өзүбүздүн көз карашыбыз, өзүбүздүн байланышыбыз бар болуш керек. Бермет Айдарованын байланышы кандай экени бул купуя сыр. Купуя сыр боюнча калсын. Жок дегенде бир нерсем сыр боюнча калсынчы, баарын эле төгүп салдым го. Андан кыял деген нерсеге келдик. Бул суроону ар бир адамга берем. Бүгүнкү күнгө чейин жашооңузда болгон баардык нерселер кыял беле же тагдырдын буйругу болдубу? Мен чын айтайынбы? Мен ушул уракка келип эми кыялданыш керек турбайбы? Майда чүйдө эле о Кудай мага мындай бүгүн тамак жесем болобу, лагман жесем болобу дегенден да кененирээк кыялданса болот турбайбы дегенге эми быйыл эле түшүнүп келатам да. Анан буйрук эле болуш керек. Анткени мен эми радиону кыялдангам. Бирок андан башка да жашоомдо жакшылыктар көп да. Ошол нерселер буйрук болуш керек. Радио менин кыялым ооба. Анан мындай кээде өзүң ойлоп, жанагы ар бир ой бул энергия деп атпайбы? Ошол мындай капысынан эле жөн эле ойлонуп койгон, өзүң ойлонуп унутуп калышың мүмкүн, бирок ошол нерсе ишке ашат. Ошол себептен ойлоруңа контроль жүргүз деп атпайбы? Анан балким ошол нерселерди ушуну интервью берсем, же радиодо иштесем, же мындай адамдар менен байланышсам деп ойлоп койгон чыгармын.
бирок мына отуруп Кудай суранам, мен ушу скамейкада бир жакта сейилип убакыт өнтүрө берсем экен деп сураганым эсимде жок. Балким ойлогон чыгармын. Мына ошо ойлордун жыйынтыгы ушу азыркы бүгүнкү күн болуш керек. Азыркы учурда Бермет Айдарова нелер жөнүндө кыялданып жатат? Эмнени кыялданат? Менин оюмча жашоодо эң бир жаман сезимдердин бири өкүнүч болуш керек. Ошо өкүнбөсөм экен деп көп кыялданам. Өкүнүшүп жашоомдо болбосо экен деп кыялданам. Ай аттиң деп бармагым иштеп калбасам экен. Мен кыялданам. Өзүм инсан катары калыптанып өзүмдү тапсам экен жашоо жолумда. Өзүмдү тапкандан кийин жакшы бир адамга жолуксам экен, эгиз балалуу болгум келет. Анан тим эле Кудай мага бермет келе калды, эгиз бала болбосуң дегендей эле ишенем да, ушу мага берет деп эле. Бул да үмүт да эми. Ошо, өзүм тапкан азбы көппү коомго кичине болсо да пайдасын алып келген. Ата-энем Берметтин ата-энеси деген сөзүбүздө ооба биз деп айткандай болсо экен деп калдым. Андан кийинки максаттар качан кыялдар планга өткөндө ал максат болуп эсептелет деп айтылат. Сиздин максаттарыңыз тууралуу билгим келип жатат алдыда. Максаттарыңды ишке ашырууну кааласаң эч ким менен бөлүшпө деп атпайбы? Акыркы суроолорумдан болсун анда эмесе. Ар бир адамдан сурай турчу суроом бар. Бул жарандык позиция тууралуу. Сиз өзүңүз жарандык позицияга кандай карайсыз? Ар бир адамдын, ар бир жарандын ушул коомдо жашап аткандан кийин сиздин да менин да көрүп аткан адамда жарандык позициясы бар болуш керек. Жарандык позиция болгон үчүн коом бар деп ойлойм да. Сиз өзүңүз жарандык позицияңызды ачык айткан адамдардын катарына киресизби? Жарандык позицияны менден ачыгыраак айткандары бар. Анан аябай тим эле төгүлүп агыман жарылам деп айта албайм, бирок кайсы бир нерсеге так, дана, принципиалдуу көз караштарым бар. Акыркы учурларда бардык айымдан сурап келе жатам. Азыркы учурда коомубузда, бир эле коомубузда эмес, дүйнө жүзүндө аял затына жасалып жаткан зордук, зомбулук жеке сизге кандай таасир берип жатат? Аябай чоң таасирин берет. Мен бир блогерге катталгам. Жолдош экөө Лондондо жашайт. Анан ошо айтып атпайбы, ошо Кыргызстандан калган нерсем ушу Лондонго келип да түшүндүм дейт да. Бир жолу бир жактан жумуштан үйгө келатсам, бир топ балдар туруптур, 5-6 бала дейт. Анан ошолордон коркуп жолдун аркы бетине өтүп, анан ошол жактан бастым дагы анан өзүмө бир чети күлкүм келип, бир чети кайгырдым деп атпайбы. Эми ал балдар мага эмне кылмаган, эчтеке кылбайт болчу, бирок ошо Кыргызстандан айланып өтүш керек, ошол адат менде калып калыптыр дейт да. Толугу менен кошулам. Топ балдардан корком мен деле. Көчөдөн жалгыз басканда келме келтирип атып, Кудай аман сен жетсем экен деп корком. Менин оюмча бул өтө кайгылуу эле көрүнүш. Кыздардын өзүнүн коопсуздугун ойлогондугу, ушундай корккондугу жеке мага чоң таасирин тийгизет. Турмушка чыга элек кыз катары, болочокто буюрса кыздардын апасы катары ушул коомубуздагы зээнге эткен окуялар ар бирибизге эле чоң сокку болуп атат окшойт. Өткөндө бир айым айтты да, ошол окуялардан кийин турмушка чыгуудан коркуп калдым деп. Ооба. Турмушка чыккандан коркуп калат экенсиң, анткени азыр мурда ата-эне эркек балдарына үй салып берип, эркек балдарын мындай моралдык жактан, финансылык жактан колдочу, азыр кыздар да ошентип калды болуш керек. Биринчи өзүнүн уясын аракет кылып, чуколдон келсе өзүнүн уясын алып берип, бул дагы ошо мырзалардын айымдарга болгон мамилесинен келип чыккан чечим болуш керек. Ошо кетерге жөрүң жок да кайка барасың, сен кимсиң деген сөздөрдү уккан үчүн анан ата-эне турмушка бир эле кыздарына ошо уя бир бурчуна алып берип, анан эми жашоодо өйдө төмөн болот, эч ким эле ажырашсын деп кыздардын турмушка өрбөйт болуш керек, бирок ошондо барар жери болсун деп айтат болуш керек. Бирок мен деле корком, чын айтканда, кандай адамга жолугасың, тагдырыңды байлайсың да ал адамга. Келечегиң ошол адамдан көз каранды болот, анан коркосуң. Тилекке каршы бетинде жазылып турбайт экен таанышкан мырзаларда. Мен ушундаймын, эмоционалдык жактан туруксузмун, өзүмдү кармай албайм. Керек болсо чай ем деп бетине баары эле гүлүн кармап келип эле кофеге чакырып эле, сен ушундай сулуусуң, сенин көйнөгүң жакшы экен, көзүң жакшы экен десе, багыш кыздар алданып турмушка чыгып анан торго түшкөндө болуп калат. Көп учурда бирок албайт да мындай катастрофизация кылып, масштабдуураак ойлонон, баары андай дегенин аласың. Жакшылары көп, аябай көп. Бирок жанагы бир карын майды бир умалак чиртет болуп, анан ошондой мырзалар тилекке каршы бүт мырзалардын репутациясына, бүт мырзаларга болгон оюбузга көлөкө таштап атат деп ойлойм да. Албетте, бул туңгуюктан дагы жакынкы аралыкта толугу менен чыгабыз деп үмүт кылабыз. Албетте, үмүт да баягы эле үмүт менен жашайбыз да.
Анан дагы күрөшкөндү эсибизден чыгарбашыбыз керек. Бакыт үчүн күрөшүү жолунда баардыгыбыз жеңүүчү бололу. Салтка айланып калгандай эле сизге дагы суранайын, сизден дагы суранайын. Бизге дагы 3 адамды сунуштаңыз. Ошол 3 адамдын бирөөсүн тандап, ал адамдан маек алалы. Өзгөрүш Абакиров деген жакшы бир жигитти айтат элем, бирок ал жигит мен айтып койгон турбайбы? Ошон үчүн кимди суранат элем? Ким менен маектешсе болот, аябай? Ойлонуш керек экен. Ушунча мындай көп адам келет экен, анан ушунчанын арасынан өзгөрүштүн тизбегинде болуп калганда эле чоң сыймык экенин азыр сезип атам, өзүм айтыш керек болгондо. Анткени эми баары эле жакшы, сен курчап турган адамдардын баарын жакшы көрөсүң да, бирок мындай кандай сүйлөп бере алат деп ойлойт экенсиң, тартынгандары көп, уялгандары көп. Анан сизге жазып койсом болобу же сөзсүз азыр айтыш керекпи? Албетте сиздин тандооңузга коебуз, эгер сизге кайсыл ыңгайлуу болсо, өзүңүздүн чечимиңиз. Анда үчөөнү тең тартпай бир эле адамды айтыңыз, так ошол адамдан маек алалы. Жүрөгүңүзгө эң жакын дароо ким келди ошо? Дароо оюма эмнегедир кесиптешим келди. Арсен Курамаев деген кесиптешим бар, Кыргызстан Ондоро радиосунун программалык редактору. Азыр ошо Арсен экөөбүздүн талкуулайт деген программабыз чыгып атат, кечки. Ошо Арсендин көз карашы көп нерсеге аябай терең, аябай кенен. Ошо жалгыз эле бир адамды аташ керек болсо, ошо Арсенди айтат болчумун. Анан Арсен агабызга кайрылуу жасап коюңуз. Арсен, мен ойлойм, сен бул жигиттин берген суроолоруна сонун жооп бересиң, анан сени көргөн адамдарга башкача энергия дагы, үмүт дагы, сүйүү дагы, эң бир позитивдүү эмоцияларды тартып алай аласың. Мен сени күтөм. Урматтуу достор, бүгүн дагы биз жан дүйнөсү керемет адамдын ээси менен баарлаштык деген ойдомун. Сиздерге маек жакты деген үмүттөбүз. Ооба. Эгер сиздерге кандайдыр бир пайда алып келе ала турган болсок, анда биз өзүбүздүн максатыбызга жеттик деп эсептейбиз. Унутпайлы, ар бир адамдын жашоосу ак каранын күрөшүндө уланып отурат. Ошол караны азайтып, акты көп кылуу бул ар бирибиздин колубузда экенин унутпайлы. Мен да кошулам. Ошол караны азайтуу үчүн жашоодо сүйүү көбүрөөк болуш керек деп атпайбы? Сүйүү көбүрөөк болуш үчүн жүрөктү кененирээк ачыш керек. Жүрөк кененирээк болуш үчүн Өзгөрүш Абакировдун поэзия кечесине келишиңиз керек. Ооба достор, буюрса аз гана күндөр калды. Ооба. Мен өзгөрүштүн ушу кечеге даярданып атканын көрүп, мындай жөн эле эми кечеде болот да деп койбой, жан дүйнөсүн жүрөгүн кошо салып канданып, толкунданып атканын көрүп, кече Өзгөрүш мырза өзү ойлогондон дагы келе турчу көрүүчүлөр күткөндөн дагы жакшыраак болоруна ишенем. Буюрса барабыз, анан дагы бизди көрүп жаткан досторду чакырып кетмекчибиз. Сонун болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.